Хусейн Карасаев атындагы Кыргыз-Түрк лицейинде колледж, консулинг, кыргызча айтканда жогорку окуу жайларына тапшыруу системасы иштеп келет. Аталган системанын алкагында Гонконг шаардык университетинин кызматкерлери чакырылган. Келген делегаттар тобу лицейдин 10-11 класстардын окуучулары менен жолугуп, өз университети жана ага тапшыруу жолдору тууралуу кенен маалымат беришти. City University of Hong Kong is one of the 8 Биздин университет 1996 негизделген. Жаш университеттердин катарын толуктайт. Ар түрдүү программалар жана факультеттер бар. Карасаев атындагы лицей менен 2 жылдан бери кызматташып жатабыз. Учурда биздин университетте 5000ден ашуун чет элдик студенттер билим алышат. Анын ичинен Кыргызстандан 7 студент бар. Биздин максат финансы эмес, жөн гана чет элдик студенттердин санын көбөйтүү. Түрдүү улуттун өкүлдөрү менен иш алып баруу. Бүгүнкү күндө 50ге жакын улуттун өкүлдөрү бизде окуп жатышат. Буюрса бул жылы да, келерки жылы дагы Кыргызстан мектептери менен тыгыз иш алып барабыз деп ишенем. 2018 жылдын 20 декабрында эл аралык сапат билим берүү мекемеси алдыңкы Гонконг шаардык университети менен билим берүү жаатында кызматташуу келишимине кол койгон. Гонконг шаардык университети дүйнөлүк рейтинг боюнча эң алдыңкы делген 100 университеттин 55 катарында турат. Ал эми Азия университеттери арасында 21 орунду ээлейт. Учурда бул окуу жайына лицейдин 11 класстарынан 4 окуучу тапшырышкан. Аталган окуу жайдын негизги максаты дүйнө жүзүндөгү мыкты абитуриенттерди кабыл алып, мыкты адистерди даярдап чыгаруу болуп саналат. Last year we recruited a student from around the world. Бизде окуу контракттык негизде жүргүзүлөт. 18 000 АКШ доллар болот. Ошондой эле жакшы мотивдер коюлган. Анын алкагында стипендия төлөнүп берилет. Кыргызстандан келген окуучулар учурда бюджетте окуп жатышат. Анткени алар Кыргыз Республикасынын тестирлөөсүнөн эң жогорку балдарды алышкан. Ошого карап биз аларды кабыл алганбыз. Лицей ичинде иштеп келген жогорку окуу жайларына тапшыруу системасы 8 класстан баштап ишке ашырыла баштайт. Балдарга туура кесип тандоо боюнча терең маалымат берилип, окуучуларга келечегин түзүүгө көмөк көрсөтүшөт. Кыргызстандын жана жакынкы Казакстандын жогорку окуу жайларына атайын экскурсиялар уюштурулуп турат. Эми Европа өлкөлөрүнүн окуу жайларына барып туруу пландары иштелип жатат. Бүгүнкү күндө дүйнөнүн 40 өлкөсүндө лицейдин шериктеш өкүлдөрү бар. Алар аркылуу ошол мамлекеттин окуу жайлары тууралуу маалымат алып турушат. Гүлбара Барктабасова, Жоломан Дүйшөнбеков, Нурлан Чойбеков, Каракул шаарынан.